Биринчиси намаздын сыпаттары. Намазды кандай окуйбуз, ошону баштаганбыз. Бүгүн ошол сабактын уландысы. Өткөн сабакты кыскача эскерте кетейин. Адам баласы намазга туруп баштаганда такбир айтып, эки колду кулагына чейин же болбосо эки ийнин тушуна чейин көтөрөт дегенбиз. Намаз баштаганда Аллаху акбар деп эки колду кулактын тушуна чейин же болбосо эңге чейин эки ийнин тушуна алакандарды жайып, кыбланы каратып көтөрөбүз дегенбиз. Андан кийин такбир айткандан кийин колду байлап, киндиктин же астына же болбосо үстүнө колду байлайбыз. Сол колдун үстүнө оң колду коебуз. Оң колдун алаканы ошо сол колдун жанагы билек менен манжалардын муштунун кошулган жеринен сөөктүн үстүнө алаканын ортосу келип, анан колду коюп, киндиктин же астына же үстүнө байланат. Муну айтканбыз. Андан кийин ауду биллахи минеш шайтанир ражим деп айтабыз ичибизден. Анан кийин бисмиллахи рахманир рахим деп айтабыз. Муну да ичибизден айтабыз. Бул ошол жанагы намаздын башталышындагы сүннөт амалдар. Ауду биллахи минеш шайтанир ражимди ар бир рекеттин башында айтабыз. Мисалы, бир рекети бүтүп келип, кайра экинчи рекетти баштаарда аудуну айтып, бисмилла айтып, кайра фатиханы окуйбуз. Андан кийин ошо бисмилланы айтып кеттик. Андан кийин ауду биллахи минеш шайтанир ражим айткандан кийин фатиханы окуйбуз. Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Мына буга чейинки сабактарды кылганбыз. Фатиха намазы бул намаздагы түркүк болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Бухари, Муслимде келген хадис айткандай, ким фатиханы окубаган болсо, анын намазы жок деген. Мындайча айтканда, намазы жараксыз. Ошондой эле Насаиде келген хадисте Абу Хурайра ошо Фатиха сүрөсүн намазда окуш жөнүндө эскерип, бул ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган иштен деп белгилеп кеткен. Фатиханы окуйбуз. Аягына чейин баарыбыз эле билсек керек Фатиха сүрөнү. Фатиханы окуп, анан Фатихадан кийинки маселеге өтпөй туруп, ошого байланыштуу маселелерди айта кетели. Фатиханы имам белгилүү болгондой, имам эгерде окуп аткан болсо, жарыя окула турган намаздарда жарыя окуш керек. Мисалы, эртең мененки бамдатта, шам намазынын 2 рекетинде жана коптор намазынын 2 рекетинде, алдыңкы 2 рекетинде жарыя окуш керек имам. Жана ошондой эле жалгыз окуган, эгерде жалгыз окуп кала турган адам болсо, ал дагы жарыя окуганы жакшы. Албетте ичинен окуй берсе өтө берет, бирок жарыя окуганы жакшы. Имам дагы жарыя окуйт. Анткени ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазы болгон. Көптөгөн хадистерде баяндалат. Бухари, Муслимден башка көптөгөн хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатиханы окуганы баяндалат. Фатиханы окуп аткан убакытта имам Фатиханы окуп аткан убакытта жарыя окуса, уюп турган адам ошону угуп туруш керек. Аны кошо жарышып окуган болбойт. Имам жарыя окуп атканда. Анткени Аллах субхана таала Куранда айтып атпайбы, эгерде Куран окулган болсо, ага кулак салып тынчтанып окула деген мааниде Аллах субхана таала аятта келтирген. Имам Ахмад айтат, ушул хадисте эч бир алымдар талаш жок, бул ошо намаздын ичинде түшкөн аят деген да. Намаздын ичинде окулуп атканда окула, тынчтагыла, кулак салгыла деп Аллах субхана таала айтып атат. Ошондуктан имам Фатиханы окуп аткан кезде угуп туруш керек. Жана ошондой эле башка Фатихадан кийинки сүрөнү окуганда дагы угуп туруш керек. Эгерде имам ичинен окуган кезде, мисалы, ичинен окуй турган убакыт бар да, бешим намазында же асыр намазында, ошондо окуган болсо, анда ичибизден окуйбуз. Анткени бул жерде жарыя окуган жок. Ошондой эле шам намазынын 3-чү рекетинде, куптар намазынын 3-4-чү рекеттеринде имам ичинен окуйт. Ошол кезде биз ичибизден окуйбуз.
Андан кийинки маселе, эгерде жалгыз окуп калса, айтып кеттик, адам бала жалгыз окуса, ал деле сыртынан окуганы жакшы. Эгерде ошо жанагы сырттан окула турган намаздар болсо. Ичтен окула турган намаздар болсо, ичинен эле окуй берет. Аял киши деле ошол сыяктуу. Аял киши үйдө жалгыз окуганда, жанында чоочун жана махрам эмес эркектер жок болсо, ал деле сырттан окуганы жакшы. Албетте ичинен окуса, намазы өтө берет, бирок сырттан окуганы жакшы, эгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо. Андан кийин Фатиханы окуп бүткөндөн кийин, эгерде имам болсо, амин деп сыртынан жарыя кылып айтат. Артында турган кишилер огуза айтат. Ошондой эле жалгыз окуп аткан киши деле үнүн сыртка чыгарып айтат. Бирок баягы бул маселе көбүнчө ошо жамаат менен окуп атканда көбүрөөк белгилүү болот. Имам ошо Фатиханы окуп бүткөндөн кийин гайрил магдуби алейхим валаддаллин деп айткандан кийин амин деп айтат. Ошол кезде имам менен чогуу артында турган кишилер дагы амин деп айтат. Имамдан озуп биринчи айткан болбойт. Имам менен бирге айтыш керек. Бул жөнүндө ошо пайгамбар хадиси бар, ошо Бухари Муслимде Абу Хурайра риваят кылган хадисте. Ошолдун бирөөсүндө айтат пайгамбар саллаллаху имам ошо амин дегенде силер дагы амин деп айткыла. Эгерде ошо имам амин деп айтканыңар периштелердин сөзүнө туш келе турган болсо, алар да ошондой амин дешет периштелер. Ошо өткөн күнөөңөр кечирилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Бул дагы өтө жакшы сооптуу амалдардын бири. Ошондой эле башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эгерде имам валаддаллин деп айтса, амин дегиле дейт. Бул жерде жарыя айтылыш керек, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи биринчи хадисте айтканда, имам амин десе, амин дегиле деп атпайбы, имам амин дегенибиз каяктан билебиз? Ошо жарыя айткандыгы үчүн билебиз. Жана ошондой эле Абдураззактын Мусаннаф китебинде келет, ошо Ата деген табийинден сурашат да, ошо Абдуллах ибн Зубайр убагында ошондо амин деп айтышчу беле дегенде, ооба амин деп айтышты, ошондо амин деп артында турган элдер айтканда мечит дүңгүрөчү эле дейт да, үнүнүн катуулугунан. Бул дагы ошо намаздын сүннөт амалдарынын бири. Бирок дагы эле эскерте кетели, мына ушундай анча мынча маселелерде алымдардын ар кандай көз караштары бар да. Мисалы, кээ бир алымдар ичинен айт деп айтат. Албетте алардын да өзлөрүнүн таянган далилдери бар. Бирок көпчүлүк алымдар ошо сыртынан айткан жакшы деп айтып келишет. Анан бул маселе адам баласы бөлүм жарандылып, уруш талаша турган маселе эмес. Бирин жаман көрбөш керек. Ошонун аркасынан мунун намаздын аркасында мунун артында намаз коюлган болбойт. Булар амин дейт экен же дебейт экен деп маселе көтөрүп душмандыкты козутпаш керек. Буга окшогон көптөгөн маселелер бар алымдар арасында, ар кандай ой пикир менен келген ар кандай маселелер бар. Ошол тете сахабалардан баштап, андан кийин табиин, андан кийинки 4 имам, ушуга чейинки эле алымдар анча мынча маселеде көз караштары бирдей чыкпай калган болсо, бири-бирин сыйлап эле урматтап, ар ким өзүнүн колунан келишинче далилди издеп, анан кайсы далил туурараак болсо ошого амал кылып кете бериш керек. Мына ошондой эле бул дагы ушундай маселе. Амин деп айтуу маселеси. Андан кийин амин деп айткандан кийин бисмилланы айтабыз. Анткени бисмилла деген бул ошо Курандагы келген аят. Ошондуктан Куранда карасаңыздар, Курандын алдында ар бир аятта, ар бир сүрөдө бисмилла деп жазылган. Бир гана Тауба сүрөсүндө жок да. Ошондуктан бул бисмилланы айтуу ар бир сүрөнүн алдында бул сүннөт болуп саналат. Бисмилланы айтабыз ичибизден. Имам дагы ичинен айтат, артында тургандар ичинен айтат. Эгерде имам жанагы купуя окуп аткан болсо, эгер жарыя окуп аткан болсо, анда айтпай эле окуп берет. Имам ичинен айтаган, андан кийин кошумча сүрөнү окуйт. Мына бул жөнүндө да көптөгөн хадистер бар. Ошонун бири ошо Муслимде келген хадисте.
ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын, түшкү намазын жана асыр намазын сыпатташканда ошо ушундай сүрөнү окучу эле, алиф лам мим сажда ошол аятты окучу эле, ушул сүрөнү окучу эле деп сахабалар айтып кеткен да. Ал болжолу менен 30 аяттан турган сүрө. Кичинекей андан кийин Фатихадан кийин сүрөнү бүткөндөн кийин, окуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп такбир айтылып, эки кол кулактын тушуна чейин же болбосо эки ийинге чейин көтөрүлөт. Биз жана намазга киргенде адам баласы намазды баштаганда дагы эки колун көтөрөт дедикпи? Ошондо үркү кылаардын алдында дагы Аллаху акбар деп эки колун кулактын тушуна чейин же болбосо эки ийинге чейин көтөрөт. Албетте бул сүннөт ошо Кыргызстанда көп жеринде аткарылбайт, бирок ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде бул келген. Мына ошол хадистердин бирин менен окуп берейин. Бухари Муслимде келген хадис. Ошондо Абдуллах ибн Омар деген сахаба риваят кылып айтып атат. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтып, кана ярфа ядайхи хазва манкибейхи. Ида ифтатаха ас-сала. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазды баштаганда эки колун эки ийине чейин көтөрчү эле. Ва ида каббара ли руку, жана ошондой эле рүкүгө барардын алдында такбир кылган кезде дагы көтөрчү эле. Ва ида рафа рa'саху мин руку, жана ошондой эле рүкүдөн турган кезде дагы көтөрчү эле. Рафаахума кадалик. Ва ида рафа рa'саху мин руку рафаахума кадалик деп Ибн Омар айтат. Мына бул жерде ачык эле келип атат. Жана ошондой эле Муслимде келген Малик ибн Хуайрис деген сахабанын хадиси бар. Абу Килаба деген табиин киши айтып атат да. Ошо мен ошо Малик ибн Хуайристи намаз окуп атканын көрдүм деп айтып атат. Ал кандай окучу дегенде ида солла каббарат, ал намаз окуганда такбир менен баштачу дейт. Ва рафа ядайхи, колун көтөрүп такбир кылчу дейт. Андан кийин ва ида арада ярка рафа, жана ошондой эле рүкүгө барардын алдында да эки колун көтөрчү. Жана ошондой эле ва ида рафа рa'саху мин руку, жана ошондой эле рүкүдөн башын көтөргөндө дагы эки колун көтөрчү. Ва хаддатана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам санага хакада. Ошо Абу Килаба айтып атат да, мына Малик ибн Хуайрис деген сахабанын ушундай кылганын көрдүм, анан ал бизге ушинтип айтчу эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип окучу деп бизге айтат эле деп ушундай хадис келтирип атат. Мына бул окшогон көптөгөн хадистер бар башка сахабалардан келген. Болгону ушул булар болсо Бухари Муслимде келген хадис болуп атат. Ошондуктан буга кыскача түшүнүктүү кылып айтып койдук. Имам Бухари рахимахулла ошо атайын кол көтөрүү боюнча өзүнчө китеп жазган да. Ошол китепте көптөгөн хадистерди келтирген. Жанагы ошо кол көтөргөнгө карама каршы келген кээ бир далилдердин алсыздыгын баяндап берген. Мисалы Абдуллах ибн Мас'уддан келет да, Абу Давудда. Ошо кол бир эле жолу көтөрүлдү деген. Жана ошондой эле Аль-Бара ибн Азиб деген сахабадан да келет Абу Давудда. Ошондой хадистердин алсыздыгын баяндап берген. Ал хадистерди көптөгөн имамдар, алдыңкы имам Абдуллах ибн Мубарак, имам Ахмад жана андан башка имамдар даиф, недостоверный деп баяндагандарын түшүндүрүп берген. Ошолорго жооп берген. Мындайча айтканда, ким ошол китепти окуган болсо көптөгөн маалымат алат. Жана ошондой эле Хасан Басри деген, же Хумейд ибн Хилал деген табигиндерден ушундай риваят алып келет. Алар ошо сахабалардын намазын сыпаттаганда ошо баары тең ошо колдорун көтөрүп окушчу эле дегенди алып келет да. Ошондо Бухари айтып атат, бул кишилер бир да сахабанын ошо кол көтөргөн эмес дегенин алып келишкен жок, баары тең кол көтөргөн дегенди билдирип атат деп ушундай деп баяндаган. Демек бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык келген жана сахабалардын доорунда белгилүү болгон эле сүннөттөрдүн бири. Көптөгөн жерлерде мусулман элдеринин шаарларында алымдар арасында белгилүү болгон, бир гана ошол Ирактагы Куфа шаарындагы кээ бир алымдардын гана ою боюнча кол көтөрүлгөн эмес, ошо рүкүгө барардын алдында жана рүкүдөн
тургандан кийин. Болбосо көпчүлүк алымдар ушул хадиске амал кылышкан. Бул хадистин өкүмү өзүнүн жайында эч качан өчкөн эмес, өзгөрүлгөн эмес. Анткени кээ бир алымдар ушул хадистерге жооп берем деп, мунун өкүмү өчкөн, мансух болгон деп да айтып чыккандар болгон. Албетте ал туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери ачык турат. Жана ошондой эле Бухари табийиндерден алып келгенде эле була сахабалар ушундай деп окушчу. Ошол себептен этибарга алынган чоң алымдар, табийиндер, андан кийинки алымдар, алар ошо мансух болгон деп айтышкан эмес. Ошондуктан бул намаздагы негизги сүннөттөрдүн бири. Рүкүгө барарда ошо айтып кеттик, колду көтөрүп, эки колдун алаканды жайып, кыбланы каратып, ийинге чейин же кулак түшүнө чейин көтөрүп, Аллаху акбар деп анан адам баласы рүкүгө барат. Рүкүнү буга чейин айтып кеттик, бул намаздын түрктөрүнүн бири. Алла Таала Куранда айтканда: "Я айюхаллазина аману ркау васжуду", о ыйман келтиргендер, рүкү кыла, сажда кыла деп. Бул эми намаздын түркүбү. Жана ошондо эле Абу Хурайранын хадисине келген бул хадисти көпкө эле айтып кеттик. Бухари Муслимде келген хадис. Адам баласы рүкүгө барган кезде бели түз болуш керек. Бели менен башы, моюндары түз болуш керек. Бул маселеде эч бир алымдардын арасында талаш жок. Рүкүгө барган кезде адамдын бели түз болуп, башы менен бирдей болуп, анан эки колу тизесинде болот. Манжалары бири-бирине жакын болбой ачык болот. Ошо Абу Хумейдтин хадисинде келет да, Бухариде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо саждага барганда эки колун эки тизесине коет эле деп келет. Абу Давудтун риваятында болсо эки тизесине эки колун коюп, анан колтуктарын, чыканактарын колтугунан алыс кылып ачат эле дейт. Бул дагы сүннөт болуп саналат. Эки кол эки тизеде болот дагы, манжалар ачык болот. Анан колтук жагы ачык болуп, эки чыканак капталга тийбей турат, ачыгыраак болот. Ошол Бухариде келген хадис, Абу Давудда келген риваяттарды жана ошондой эле алымдардын айтканын караган болсок, ушундай сүннөттөр келип чыгат. Эки колду тизеге койгондо манжалар ачык болот дедик. Буга байланыштуу кээ бир хадистер келген, бирок да алымдардын ар кандай ойлору бар, бирок алымдардын арасында талаш жок да. Эки кол тизеге койгондо коюлуп, баягы манжалар ачык болушунда. Эки кол тизеге коюлушунда жана Бухариде келген хадис, бирок манжалардын акыбалы боюнча Багави рахимахулла айткандай, алымдардын арасында эч бир талаш жок. Анан ушундай акыбалда рүкүгө туруп, анан рүкүдөгү келген дуаларды айтабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, эмне? Субхана роббиял алим деген дуаны айтабыз. Бул ошо Муслимде Худайфанын хадисинде келет. Эң азы бир жолу айтса жетиштүү, же 3 жолу, же андан көп дагы айтса жакшы. Жана ошондой эле башка дуалар дагы бар. Муну адам баласы жаттап алып айтса болот да. Ошолордун бири Суббухун Куддусун Роббул Малаикати ва Рух деген дагы зикирди айтсак болот. Бул Муслимде келет. Жана андан башка дагы дуа Субханака Аллахумма Роббана ва бихамдика Аллахумма гфирли деп айтсак болот. Бул Бухариде келет. Андан кийинки дагы башка дуа Аллахумма лака рака'ту ва лака аманту ва лака асламту хаша'a лака сам'i ва басари ва мухи ва азми ва асаби деп да айтсак болот. Бул дагы Муслимде келет. Мына ушул дуаларды айтып бүткөндөн кийин кааласак мунун бир экөөнү айтсак болот, кааласак баарын деле айтсак болот. Эми адам баягы илимине жараша, билгенине жараша. Андан кийин Сами Аллаху лиман хамидах деп башты көтөрөбүз. Тиги рүкүдөн кийин. Сами Аллаху лиман хамидах деп имам айтат, анан жалгыз окуган киши айтат. Имам менен жалгыз окуган киши Сами Аллаху лиман хамидах деп айтат. Уюп турган адам муну айтпайт. Уюп турган адам кийинки дуаны айтат. Кайсы дуа ал?
Роббана ва лакал хамд деген айтат. Уюп турган адам. А ошо Роббана ва лакал хамдты ошо жалгыз окугандагы имам дагы уюп турганда айтат. А жанагы биринчи сами Аллаху лиман хамиданы жалгыз окуган анан имам гана айтат. Муну болсо үчөө тең айтса болот. Роббана ва лакал хамдтын дагы 4 түрү бар. Ушул эле зикирдин 4 түрдө айтылышы келет. Биринчиси мына Роббана ва лакал хамд деп айтсак болот. Бул Бухари Муслимде келет. Экинчиси Роббана лакал хамд деп айтсак, ваны кошпой эле Роббана лакал хамд деп айтса дагы болот. Үчүнчүсү Аллахумма Роббана ва лакал хамд. Аллахумманы кошулат да. Аллахумма Роббана ва лакал хамд. Мындай деп айтса болот. Бул Бухариде келет. Төртүнчүсү Аллахумма Роббана лакал хамд. Аллахумманы айтып, Роббана бирок ваны айтпай эле айтпастан лакал хамд деп. Мына ушундай деп кылып айтсак болот да. Ошо төртөөнүн бирөөсүн айтып, сами Аллаху лиман хамидан кийин ошонун аркасынан ушул дуаларды айтсак болот. Дагы бир сыйра айтып коеюн. Мына биринчиси Роббана ва лакал хамд. Экинчиси Роббана лакал хамд. Үчүнчүсү Аллахумма Роббана ва лакал хамд. Төртүнчүсү Аллахумма Роббана лакал хамд. Мына ушундай кылып ошо төртөөнүн бирөөсүн айта берсек болот. Андан кийин ошол рүкүгө тургандан кийин билебиз да адам баласы дене мүчөсү толук өзүнүн ордуна келмейинче саждага кеткен болот. Кадимкидей ошо сами Аллаху лиман хамидах деп айткандан кийин түздөлгөндөн кийин ушул дуаларды айтабыз жана жогоруда түздөлүп турабыз шашпастан. Жана Абу Хурайранын хадисинде жана намазды шашып окуган адам жөнүндө хадистер айтып кетпедикпи? Ошого амал кылып шашпай айтабыз. Анан ошол адам баласы рүкүгө барып анан түздөлүп турган кезде эки кол ошо каякта турат деген маселе бар да. Алымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Кээ бир алымдар жанагы кыямда тургандай эле колду байлаш керек деп айткан алымдар бар. Кээ бирөөсү жок, колду байлабай чүрүш керек деген айткан алымдар бар. Кээ бир алымдар айткан кааласа байлайт, кааласа чүрүп койсо да болот деген. Албетте биз жакта көп эле адамдар ошо чүрүп эле окушат, бирок ушундай деп айтылган маселе бар. Анан имам Ахмадтын ою боюнча Аллаху алам ушул туурага жакыныраак. Ким кааласа байлайт, кааласа чүрүп койсо болот деп айтып кеткен. Wallahu alam. Бир дуаны айтып койдум, ушу менен аны аяктап бүтүрөлү намазды. Сами Аллаху лиман хамда Роббана ва лакал хамд дегенден кийин дагы кошумча дуаларды айтсак болот да. Мына ошолордун бири Муслимде келген бир дуа бар, мисалы. Башка дагы дуалар бар, бирок то билген ошо дуаны айтып атам. Роббана ва лакал хамд дегенден кийин мил ас-самавати ва мил ал-арди ва ма байнахума ва мил ама ши'та мин шай'ин бa'д أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد деп ушинтип айтсак да болот. Албетте мусулман баласы эринбестен ушундай дуаларды жаттап алып, колунан келишинче амал кылган жакшы. Ар биринин өзүнүн маанилиги бар. Ким айтып амал кылган болсо ага сооп жасалат. Жакшы амалдардын бири. Ошондуктан колубуздан келишинче ушуларды үйрөнүп, ошого амал кылганга аракет кылалы. Мына ушун менен рүкүдөн тургандан кийинки маселелер аякталды. Анан кийинки тиги сабактарда калганын улантып айтабыз иншалла. Азыр эми сабакка байланыштуу суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Кыскача бир 15 мүнөт убакыт.